بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم ما بعد. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Урматтуу мусулман бир туугандарым, Аллах субхану ва таала бардыбызга туура түшүнүк берсин, бардыбызга берекесин берсин. Иншалла мурдакы сабагыбызды улантабыз. Ал-Вабил Сайиб, мындайча айтканда берекелүү жамгыр, Ибн Кайим Ал-Жаузиянын китебинен. Негизинен биз жанакындай жүрөк маселесиндеги адамдын Аллах Таалага итаат кылган маселеси жөнүндө негизги маселени көтөргөнбүз. Андыктан Аллах субхану ва таала жакшылыктарды берет дейт. Эгерде пенде Аллахка моюн сунса, өзүн Аллахтын алдында ылдый сезсе, анткени канча күнөө кетирсе дагы текебер болбой, өзүн ылдый коюп, жөнөкөй болуп, жупун болуп, өзүн ылдый сезсе Аллахтын алдында, Аллах субхану ва таала ага дагы жакшылыктардын эшигин ачат экен. Ал дайыма өзүн ылдый даражада Аллахтын алдына мен жөнөкөймүн, менин колуман эчтеке келбейт деп канчалык пенде ошол абалга түшсө, Аллах Таала ага жакшылыктарын, берекелерин берет экен. Анткени пенде Аллахтын алдында байкуш, жөнөкөй, пенде кул болгондун сүрөтүн өзүнө алса, Аллахтын алдында чыныгы пенденин абалы ошол экен. Анан дайыма өзүнүн кемчиликтерине көз салыш керек экен. Анткени анын напсысынын кемчиликтери өтө көп. Ал кайсы бир деңгээлде Аллахтын дининен надан. Жана ал көп өзүнө өзү зулумдук кылып, башкаларга дагы туура эмес түшүндүрмө бериши мүмкүн. Анын напсысы Аллахтын динине көбүрөөк душмандык кылат, көбүрөөк каршылык кылат. Аллах Таала кыл десе кылгыс келбейт, Аллах Таала тыйыл десе тыйылгыс келбейт. Мына ошол өзүнүн кемчиликтерине көз салса, бул адам жөнөкөй бир байкуш, Аллахтын алдында кедей бир пенде экенин таанып билет экен. Андан кийин ва мушахада фаду раббихи ва ихсануху ва рахматуху. Андан кийин эмнеге көз салыш керек? Андан кийин Раббисинин мээримине, анын пазилетине, анын жакшылыгына, анын берекесине. Мына ошондо пенде бул даражасында дагы Аллах Таалага көбүрөөк шүгүр келтирет экен. Андыктан алымдар айтат экен, ким бул эки канат менен бирге кагып жүрсө, мына ошол адам чыныгы канаттуудай эки канатын иштетип учуп кетет дейт. Анткени бир канатын какса дагы, иштетсе дагы уча албайт. Ошол үчүн алымдар айткандай, адам эки нерсени бекем алып туруш керек экен. Анын эки канаты. Биринчи, ал дайыма Ал-Ариф ясиру илаллахи бейнал мушахадатил минна. Ал дайыма Аллах Тааланын ага берген пазилетин, Аллах Тааланын ага берген жакшылыгын дайыма байкап жүрүш керек экен. Эгерде ошону байкаса, Аллахка шүгүр келтирет. Ва муталаату уюбун нафс вал амал. Жана өзүнүн напсысына, өзүнүн кемчиликтерине көбүрөөк көңүл буруш керек экен. Ошол жерге көңүл бурса, өзүнүн каталарына көбүрөөк көңүл бурса, бул адам Аллахка тобо келтирет экен. Мынакей пайгамбар алейхиссалату вассаламдын хадиси буга төп келет. Сейидул истигфар аякулул абд. Эң чоң истигфар дуасы пенденин айта турган дуасы дейт.
Анткени пенде чыныгы улуу дуасын айтса, бул дуада өтө бир маанилүү маселе камтылган. Пайгамбар айтат: Аллахумма анта рабби, ла илаха илля ант. О Аллах Таала, сен менин Раббимсиң. Сенден башка сыйынууга татыктуу зат жок. Халактани, сен мени жараткансың. Ва ана абдука, сен мени жараткансың. Мен сенин пендеңмин, мен сенин кулуңмун. Ва ана аля ахдика ва ваадика мастатаату. Жана мен ошондой эле сенин убадаңда, сенин мен болгон келишимде бекем болом. Өзүмдүн күчүм жетишинче, өзүмдүн мүмкүнчүлүгүм жетишинче. А'уду бика мин шарри ма санаату. Мен ошондой эле сенин менен сактанамын кылган жаман иштеримен. Абу лака би ни'матика алейя. О Аллах Таала, сен мага берген неаматтарыңа мойын алам. Мындайча айтканда, сен берген неаматтарыңды мен мойындайм. Мен аны кабыл кылам. Сенден келет бул неамат. Башка бир берген жок мага. Сен гана бере атасың. Ден соолукту, ырыскыны, балдарды, мал мүлктү, мунун баары тең сенден келе атат. Мен акылдуулугуман, менин кыйындыгыман эмес. Жөн эле болуп калды. Капыстан мындай нерсе келип калды деген эмес. Мунун баардыгы тең сенин каалооң менен, сен берген мага неаматың менен деп, ошо баардык сен неаматтарыңа мойнунга алам. Ошо сенин баардык неаматтарыңды кабыл кылам. Бунун баардыгы сенден деп шүгүр айтты. Ошондой эле ва абу бидемби. Жана ошондой эле кетирген күнөөлөрүмдү моюнга алам. Бул күнөөлөрдү мен жазадым. Сен муну жазып коюп эле мага болуп калган деген эмес. Бул күнөөлөрдү мен жазадым. Күнөөлөрүмдү кечир. Иннаху ла яғфиру зунуба илля ант. Анткени сенден башка күнөөлөрдү эч ким кечирбейт. А кээ бир адамдар бар, күнөөнү кылып туруп, Аллах Таалага оодарып коет. Аллах тагдырыма ошону жазып коюптур. Аллах тагдырыма жазбаса ошо күнөөлөрдү кылат белем деп адамдар ушундай жамааттар бар. Тагдыр маселесинде адашкан бир эки жамаат бар. Булар кадариттер, экинчиси жабариттер. Ахлу сунна вал жамаа, биз алардын экөөнүн ортосунда болуш керекпиз. Кадариттер эмнеси менен ахлу суннага каршы келет? Алар айтат, алардын акыйдасында пенде баардык кыймыл аракеттерин өзү жаратат дейт. Кадариттер. Мындайча айтканда, Аллах Таала жаратуучу, ошондой эле пенде да жаратуучу. Пенде дагы жаратканга мүмкүнчүлүгү бар деген бир акыйда. Ошол кадариттерден кийин жахмиттер, андан кийин муътазилиттер пайда болгон. Булардын башаттарынын бири дагы кадариттер акыйдадан четтеп кеткен. Ал эми жахмиттер менен муътазилиттердин башаты булар жөөттөр. Анткени бул жөнүндө Имам аль-Багдади Тарихул Багдад деген китебинде айтып берет. Бул балким жана эсимде болсо, бул 9-чу томдо болуш керек. Мындай деген нерсе: Жахм ибн Сафуан деген ошол жанакындай Жахмия акыйдасын. Жахмия деген айтпадыкпы? Аллах Таала гана жаратуучу эмес. Булар да кыймыл аракеттери өзүнө таңуулап баштайт. Кийин Аллах Тааланын сыпаттарын жокко чыгарат. Анан кийин Аллах Таала бүт жерде деп, булар жахмиттер чоң бир адашуу акыйдасын алып келет. Ошол жөнүндө Имам аль-Багдади Тарих аль-Багдад деген китебинде айтат. Жахм ибн Сафуан бул Жаат ибн Дирхамдан алган дейт. Ал эми Жаат ибн Дирхам ошол акыйдасын Баян ибн Самаандан алган дейт. А Баян ибн Самаан бул шииттердин эң бир адашкан адамы.
ал болсо өз убагында Алини Кудай дечи, Али өзү Аллах дечи. Кийин Баян деген мен пайгамбарым деп, кийин андан дагы адашып кетти. Баян ибн Сам'ан Талуттан алган деп илимин. Ахаза хаза мин Талут, ва Талут ахаза мин Лабид ибн Ахсам. Баян ибн Сам'ан Талуттан алды. Талут деген Лабид ибн Ахсамдан алды. Анын жездеси болот Лабид ибн Ахсам. Лабид ибн Ахсам аллади сахара Наби саллаллаху алейхи ва саллям фил Мадина. Ал бул пайгамбар алейхиссалату вассаламды Мадинада сыйкырлаган эң бир жөөт, чоң. Сыйкырчы жөөт. Билесиздер, пайгамбарга сыйкыр окутуп, ал жанакындай сыйкырын Зарван деген кудукка каткан эле. Мына ошол сыйкырчыдан келген акыйда. Ошол үчүн жахмиттердин акыйдасы түз сыйкырчы жөөткө кайтат. Дагы айтылайын. Жахми Сафван ал Жаат ибн Дирхамдан алган. Жана Жаат ибн Дирхам өз убактарында жанакындай брахманиттер менен Индияда алар нирванага жетебиз деп, мантраны алабыз деп, ошолор менен аралашып жүргөн. Брахманиттердин да акыйдасында дагы нирванага жетүү деген сөз бул ар бир адам өзү жаратып Кудай болгон деңгээлге жетет деген акыйда. Ошентип Жаат ибн Сафван бир тарабынан брахманиттен алып, экинчи тарабынан Баян ибн Сам'андан алып, кайра Баян ибн Сам'ан Талуттан алып, Талут Лабид ибн Ахсамдан алган. Булардын башында жөөттөр турат. Андыктан кадариттердин дагы акыйдасы ошол бул жахмиттерге жол ачкан. Демек кадариттердин акыйдасы эмне? Пенде дагы өзүнүн тагдырын, өзүнүн иштерин өзү жазайт дейт. Аллах Таала андай жаман тагдырды жазбайт дейт. Пенде өзү ошол нерсени жаратат дейт пенде. Бул субханалла пенде жаратпайт. Биздин бул жерде айтып жаткан нерсебиз ахли сунна. Пенде тагдырларын жаратпайт. Пенденин жакшы жана жаман тагдырын Аллах жаратат. Ал эми жабариттер кайсы жерин адашкан? Жабариттер айтат, пенде, булар айтат, Аллах Таала жараткан дейт тагдырларын. Булар бул жерден туура айтат. Аллах Таала тагдырларын жаратты. Бирок экинчи жерине келгенде, бирок алардын каалоосу жок дейт. Аллах Таала мажбурлап койгон дейт. Кимди күнөөкөр болсо күнөөкөр болот, кимди мисалы таква болсо таква болот. Бирөөнү мешитке киресе мешитке кирет, бирөөнү адашатса адашат деп. Мындайча айтканда, пенде күнөөм бар кылып туруп Аллахка шылтай берет да. Мен мажбурланганмын. Аллах мага ошол нерсе жараткан деп. Жок, андай эмес. Мына жабариттер биринчи тарабы ахли сунна окшош. Пенде бардык пенденин кыймыл аракетин баары тең Аллах жараткан деп туура. Бирок экинчи тарабынан ахли суннадан чыгып кетишти булар. Анын каалоосу, анын ыктыяры жок дейт. Биз айтабыз, жок, анын каалоосу, ыктыяры бар. Аллах жакшы тагдыр, жаман тагдыр жаратты, пендени ортого койду. Ыктыяр берди. Кааласаң жакшы тагдырыңа, кааласаң жаман тагдырыңа өтүп кет. Кадариттер болсо, пенде тагдырларын баарын жаратат дейт. Бирок экинчи жагы аларга ахли суннага окшош. Аллах Таала пендеге ыктыярдык берген дейт. Ал өзү каалап тагдырларына, өзү каалап иштерин, тагдырын жазайт дейт. Мына ошентип биз эки жамаатты бул жерден дагы табабыз. Андыктан күнөөсүн мойнуна алгандар булар ахли сунна. Кимдер күнөөсүн мойнуна алып кеткен бул жерде? Булар жабариттер. Эмне гана күнөө кылып туруп, Кудай ошол тагдырды жазган экен, мен мажбурмун, мен ыктыярым жок деп күнөөсүн кайра мойнуна албайт. Ошончо пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан хадистеги дуада эки нерсеге көңүл бурабыз. Абу улака би ни'мати алейя ва абу би замби. Сенин мага берген неаматыңа, сенин мага берген неаматыңды мойнуга алам. Жана күнөөмдү мойнуна алам деген сөз. Мына ошо эки сөзүнөн биз
көңүл бурсак. Бул эмнеден чыгып жатат? Бул жанакы Шейх Ибн Кайым сөзүнө дал келип жатат. Кандай сөзүнө? Адам баласы эки нерсеге дайыма көңүл буруп жүрүш керек дейт. Биринчи, өзүнүн айыптарына, жанакы пайгамбар айткандай, күнөөлөрүмдү мойнуга алам деген сөз. Жана Аллахтын берген ага фазилеттерине, ага берген мээримине, Аллах кечиргендигине, ошонун баарына дагы көз салып, Аллахка шүгүр келтириш керек. Бул болсо пайгамбар айткан сөзүнө, сен берген мага нематтарыңды дагы мойнуга алам, сага шүгүр келтирем деген мааниде. Демек пенде Аллах Таалага байкуш болгон эшиктен кирсе, бул пенде Аллах Тааланын сүйүктүү кулдарына айланганга эң жакын жол. Эч качан فلا يرى لنفسه حالا ولا مقاما ولا سببا يتعلق به. Шейх айтат, эч качан өзүнө өзгөчө бир абалым бар, мен өзгөчө бир Аллахтын алдында ордум бар, мен чоң бир молдомун, мен бир чоң бир имаммын, мен чоң бир алыммын деп өзүн Аллахтын алдында ошону койбош керек. Жана бир өзгөчө бир себебим бар, ошол нерсени мен карманам дебеш керек. Вала васила минху ямунну биха. Аллахтын алдында бир өзгөчө бир василам, өзгөчө бир жолум бар, ортомчул боло турган жолум бар, ошол менен издеп Аллах Таалага жакын боломун деп ошол кылган иштерин, салих амалдарын, таквачылыктарын Аллахка милдет кылбаш керек дейт. Тескеринче Аллах Таалага бал ядхул алаллахи таала мин бабил ифтикар. Бул кайра Аллах Таалага жөнөкөй байкуш абалдын эшигин ачып, ошол абалда кириш керек дейт. Мына ошондо Аллах Тааланын алдында чыныгы байкуш пенденин сүрөтүн кийет. Аллах субхана ва таала ошондой сыпатын Аллах каалайт дейт. Ал толугу менен Аллахка муктаж болуш керек. Эгерде көз ирмемчилик мөөнөттө Аллах Таала мага көз салбай койсо, мен жоголом, мен жок болом. Мындайча айтканда, өтө бир чоң коромжуга түшөм. Бул деңгел пендени дагы Аллахка жакын кылат дейт. Аллах Таала гана бул пенденин даражасын көтөрөт экен. Демек, пенде Аллах Таалага ибадат кылса, бул ибадатта өзү жүрөгүндөгү ихласын Аллахтын алдында жөнөкөй экенин биринчи коюш керек экен. Сырткы намаз окуп жатканда, дуасына, тахажжудуна Аллах ага биринчи көңүл бурбайт. Аллах субхана ва таала анын Аллахтын алдында ички сезими, ифтикар, канчалык Аллахтын алдында байкуш экен, Аллах ошону абалын карайт. Андыктан пенденин толук ибадаты толук деп эсептелинет. Мындайча айтканда, бул ибадат толугу менен Аллахка өтүш үчүн эки эрежеге муктаж экен. Хуббун камил, Аллах Тааланы толук сүйүш керек, вазуллун там. Жана Аллахка 100% толугу менен Аллахтын алдында өзүн байкуш сезип ылдый болуш керек экен. Мына ошол эки эреже берекени берет. Андыктан пенде өзүнүн жакшылыктарына көз салса, чындап Аллах Таалага болгон сүйүүнү туудурат дейт. Жана ошондой эле өзүнүн напсыларына көз салып, напсысында кемчиликтерине дагы байкап турса, бул кылган иши анын жөнөкөй Кудайдын алдында ылдый, бечара, кичпейил болгон сыпатын дагы мүмөсүн берет дейт. Ошонун жакшылыгын туудурат.
Алла субханала тағала бизге туура түшүнүктөр берсин, ар кандай баледен сактасын. Келиңиздер жүрөктүү оңдойлук, текеберчиликтен алыс бололук. Эми сабакта ошол жүрөккө тиешелүү дагы маселесин улантабыз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.